Буктурма. Бүгүнкү заман. 2-3 сааттан бери кара Мерседес машинеси ушунчалык каттуу ылдамдык менен шоссе жолдон эч тыным албай кетип бара жатты. Жол карата аларды тоскон эч ким болгон жок. Ушул жүрүшүбүз менен Гүлбах, Македонка айылдарынан өтүп кетсек, Кабылга эртең менен эрте жетип барып калат элек. Фейзабад шаарына караганда Кабыл биз үчүн өтө деле коркунучтуу эмес. Ал жактан болсо Жума Наманганинин адамдарына кошулсак, дагы эптеп Тажикстанга жетип алат элек. Чек арадан ар жакка өтүп кетсек, бизге бир даалай жеңил желпи болуп калат эле. Жарым суткадан бери тыным албай келатышкандыктан Кахар рульда отуруп, экөө үргүлөп келатышкан. Узундугу 20 метрдей келген чоң көпүрөнүн үстүнөн өтүп баратканда, көтөлбөгөн жерден чоң жүк машине туурасынан жолду бөгөй тосуп калды. Аны сүзүп дагы, буйтап дагы өтүп кеткенге мүмкүн эмес болчу. Кахар каттуу ылдамдык менен келаткан машинесинин тормозун дароо тепти. Чыйык деген каттуу үнгө тигилекөө тең ойгонуп кетишти. Эмне болду? Автомат кармап, алды жакта турган көп караанды көрүштү. Артка айдайын деди эле, артта да катар тизилишкен 3 машина катар туруп калыптыр. Ал жактан да 7-8дей топтошкон адамдар пайда болушту. Атайын күн мурунтадан машиненин келе жаткан багыты боюнча ушул жерде даярданып, буктурма уюштуруп, үчөөнү күтүп турушса керек. Машина менен качып чыгууга эч мүмкүн эмес болчу. Көпүрө өтө эле бийик экен. Үчөө машинеден сыртка атып чыгышып, көпүрөдөн төмөн жакта да кайыктар менен кишилер турушуптур. Көп өтпөй гранатометтун огу тийип, үчөө келаткан машине быт чыты түшүп жарылып, андан чыккан өрттүн илеби үчөөнү сергип өттү. Үчөө машинеден туш тарапка учкан сынык калдыктардан баштарын калкылаша, көпүрөгө көмкөрөлөрүнөн жата калышты. Бир аздан кийин кайра ордуларынан туруша, алды артына көз жүгүртүштү. Ортодогу көпүрө ачык жерде болгондуктан ок атып, каршылык көрсөтүүгө да мүмкүн эмес. Арт жакта да алды жакта да куралдарын алга сунушуп, топураша, башка карагандар өздөрүн карай жай, шашпастан жакындап келатышты. Үчөө автоматтарын алга артка сунган боюнча топтошкон карагандарды күтүп турушту. Аларга каршылык көрсөтүүгө эч мүмкүнчүлүк жок болчу. Анда эле аларды өлүм күтүп турган. Туткунда. Бүгүнкү заман. Эки колдору байланып жогору жакка илинип коюлган үчөө 2 суткадан бери капкараңгы жертөлөдө асылып турушту. Аларга бир да адам басып келип, ал жайын сурап келишкен жок. 3-чү күнү гана бир бейтааныш адам келип, колдорун анча-мынча бошотуп, суюк шорпо менен 1-2 кесим нан таштап кетти. Ал дагы эч нерсе сүйлөгөн жок. Үчөөнү бир сыйра карап коюп, унчукпастан чыгып кетти да жертөлөнүн эшигин сырттан бекитип таштады. Бөлмө ичин кайрадан караңгылык каптады. Кес-кес келемиштердин чек-чек деген үндөрү чыкпаса, айлана өлүү жымжырт. Сырт жактын күнү-түнү билинбейт. Үчөө байлануу колдорун, буттарын чечүүгө аракет кылып көрүштү эле, андан эч майнап чыккан жок. Караңгыда колдоруна тийген нандарды таап жеп, калай табактагы шорпону төгөтүштү. Айланага кайрадан жымжырттык өкүм сүрдү. Бир аздан кийин жымжырттыкты Каныбектин үнү бузду. Убакыт канча болуп калды экен? Ким билет? Булар кимдер? Биз кимдин туткуну болдук? Шайтан билсинбе? Мен оюмча булар Хамиттин эле кишилери болушу керек. Жүргөн тургандарына кийген кийимдерине, колдорундагы куралдарына караганда Хамиттин эле кишилери. Кахар жаңылбаптыр. Ошондон көп өтпөй эле электр жарыгы күтүлбөгөн жерден жарыктай түштү да, жертөлөнүн ичи жапжарык болуп калды. 3 күндөн бери караңгылыкка көнүп калган көздөрү уяла жумуп жиберишти. Арадан 5 мүнөттөй убакыт өткөн соң эшик ачылып, сырт жактан Хамит баш болгон 3-4 адам топураша, биринин артынан бири ээрчише кирип келишти. Аны көргөндө үчөө тең мостой түшүштү. Ал үчөөнүн так эле бет маңдайында келип, жүздөрүнө бир сыйра карап өттү. Эмне жорукту баштап жибердиңер? Же менден качып кутулуп кетебиз деп ойлодуңарбы? Өзүңөр деле жакшылап ойлонбойсуңарбы? Тигил Абдурасулго болуптур, жергиликтүү эмес. Ал эми экөөңөрдү кайсыл шайтан ээликтирди? Менин уруксатымсыз бул жактан кантип чыгып кете аласыңар? Силер кеткен ар бир кыймыл аракетиңер, бара жаткан багытыңар биздин көз алдыбызда турду. Үчөөңөрдүн бут кийимиңердин таманында жашырылган аппарат силердин каяк жакка багыт алып баратканыңарды, кайсыл жерге токтогонуңарды компьютерден көрсөтүп берип атты.
Ушуну эсиңерге дагы бир жолу түйүп койгула. Бизден качып эч жакка кете албайсыңар. Ооганстан деген менин мекеним. Бул жердегилер биз аркылуу дем алып турушат. Уктуңарбы? Биздин тамырыбыз бул жерде согуп турганда, силер да бизге баш ийүүңөр зарыл. Менин сөзүм укпай качып чыкканыңар бизге чоң пайда келтирдиңер. Ошон үчүн силерди каттуу жазалоодон, өлүмдөн алып таштадык. Эмне пайда алып келгениңерди билесиңерби? Албетте билбейсиңер. Силер деген бизге атаандаш бирден бир чоң бандалардын бири болгон Зафардын адамдарын жок кылып бердиңер. Качан болду эле деп таң калып жаткандырсыңар. Тоо арасындагы сарайдагы окуяны эстедиңерби? Сарайды да, өздөрүн да машинелер менен өрттөп жибериптирсиңер го. Жолдон артыңардан кууп барган Мерседес машинелери баары тең Зафардын кишилери болчу. Тем эле баардыгын тең калбырдай кылып аткылап, жол боюна таштап кетипсиңер. Силерде мындай эрдикти күткөн эмеспиз. Алар биз менен эрегишип жүргөн күчтүү бандалардын бири болчу. Бандалардын жетекчиси Зафардын оң колу болгон Наддин да ошолор менен кошо силердин колуңардан курман болуптур. Ал аябай дасыккан чебер карт бөрүлөрдүн бири эле. Кандайча силердин колуңардан каза болуп калганына да ишенбей да кетесиң. Менимче алар силерди ок атат деп күтүшпөсө керек. Ойдо жок жерден окко кабылышып, бөөдө өздөрүнө ажал тилеп алышты. Силердин бул окуяңар Рашидке да угулду. Ошондуктан силер каттуу жазадан жеңилдендиңер. Эми канча убакытка чейин камакта олтурушуңарды бир Кудайымдын өзү билет. Буга өзүңөр күнөөлүүсүңөр. Рашидтин купулуна толуп, жагып келаттыңар эле. Өзүңөргө өзүңөр жаза тилеп алдыңар. Эми камактан эртерээк аман чыгышыңар өзүңөрдүн жүрүш-турушуңарга жараша болот. Бирок жакын аралыкта бошонуп чыгабыз деп ойлобойгула. Хамит айткандай, үчөө дээрлик 4-5 аптадан ашык ошол караңгы жер төлөдө камалып жатышты. Бир күнү үчөөнү жарыкка алып чыгышты. Дээрлик бир айдай караңгы жерде жатышкандыктан жарыкка чыгышканда көздөрү эч нерсе көрбөй калды. Сакал муруттары аябай өсүп, тамакты аз ичишкендиктен арыктап, өзөрүп, бири-бирин тааныбай калган акыбалга жетишиптир. Үчөөнүн тең колдорундагы жипти чечип, ордунда темир кишен салып, кайдадыр алып жөнөштү. Коро ичиндеги жерде терең болуп казылган ор бар экен. Ошол жакка түшүрүштү. Эсиңерге келип, оңолмоюнча ушул жактан чыкпайсыңар. Алар ушуларды эскертип өтүштү. Анан үстүнөн темир тор менен жаап, сыртынан кулпулап бекитип салышты. Бул жак жер төлөгө караганда түзүгүрөөк экен. Анын үстүнө жарыкта болуп, төбөлөрүндөгү көпкөк аспан кадимкидей көрүнүп турат. Арадан бир аптадай убакыт өткөндө Хамит өзү баш болуп келип, тегил экөөнү калтырып, Саидти чыгарып кетишти. Экөөңөрдүн азырынча зыяныңардан башка пайдаңар деле жок. Силер азырынча жата тургула, андан кийинкисин дагы көрө жатарбыз. Хамит кетип баратып ушуларды айтып кетти. Ошол боюнча Хамиттен да, Саидтен да эч кабар болгон жок. Таптакыр дайындары чыкпай калды. Арадан бир айдай убакыт өткөндө гана алар катылган казынанын алышканы Кыргызстанга мындан жарым айдай мурун жөнөп кетишкенин билишти. Аны да күндө тамак алып келип берип турчу ордун кароочусу айтты. Муну угушканда экөө тең бирин-бири караша, эмне кылышаарын билбей, көздөрүн алайтышты. Ордунан козголгон казына. Мурунку заман. Түнү менен тоо аралап жол жүрүшкөн эки караан таң атаар малда гана ачык жайыкка талаага чыгышты. Өздөрүнүн 2 чакырымдай алыс жерде токой сыяктуу жыш, бийик өскөн чейлер бар эле. Ошол чейлерге жакындап келишкенде экөө аттарынын ооздугун тартыша жерге түшүштү. Булар Жолон Мерген менен Улукбек болчу. Мына алтындарыңдын пайдасы. Эми экөөбүз тең турак жайсыз калдык. Ал үңкүрдө мен дээрлик 55 жылдан ашык жашадым. Жолон Мерген өзүнчө оор іш көрүнүп алды. Эн атам да өмүр бою мергенчиликти кесип кылып, ошол үңкүрдө байыр алып жашашкан. Чынына келгенде, ал жакка бир дагы адамдын аягы басып барган эмес. Орус солдаттары үңкүрдү таап алышкан соң, сенин катылган алтындарыңды да таап алышат. Ал эми ал алтындар табылды дегиче үңкүрдүн ичин эч нерсе калтырбай шимшилешип, калган алтындарды издешет. Эми алар ал жакка бат-бат барып да турушат. Келип калышаар бекенби деп бизди да аңдышат. Биз ал жакка экинчи кайрылып барбайбыз. Ал жакта бизди азап тозок анан өлүм күтүп турат. Каякка барып жан сактайбыз? Улукбек анын сөзүн бөлүп кетти. Жолон Мерген көпкө бир жерди тешетиктеп ойлонуп турду. Азыр Орто Азия боюнча
Бүт ар кайсы улуттагы адамдар жоголгон казынанын дарегин таба алышпай, активдүү издеп жатышат. Көпчүлүгү өзгөчө кыргыз кыпчак өзбектер сени жакшы таанып калышты. Базарга алып барып алтындарды сатпаш керек болчу. Бардык жерлерде сени издеп жаткан учур. Кармалды дегиче бүттү ишиң. Алардын туткуну болдуң дей бер. Эми колго түшсөң, сени куткаруу кыйын болуп калат мен үчүн. Анткени кийинкисинде каттуу көзөмөлгө алышат сени. Сен деген алар үчүн эң баалуу адамсың. Эми экөөбүз тең эч кимдин көзүнө көрүнбөшүбүз керек. Тез арадан бул жактан экөөбүздүн кетишибиз зарыл. Көздөн далдоорок болуп. Алтындарды эмне кылабыз? Азыр аларды алып келткенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эмне үчүн жок? Могул орустардын аттарына жүктөп эле алып кетебиз. Каякка алып кетейин деген оюң бар? Мейли каякка болсун. Иши кылып эле бул ызы чуу жерден алысыраак алып кетсек, анан алтындардын убайын көрүп, тынчыраак жашасак. Булардын баарын алып кеткенге экөөбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз, дараметибиз жетеби? Тегил жакта өзбектер, бул жакта кыргыз кыпчактар менен орустар, тажиктер, уйгурлар ушул алтындардын үстүнөн ууга чыгып жүрүшөт. Бул деген оңой байлык эмес. Мынча байлык менен бир өрөөн аймак бай жашаса болот. Андан көрө бир чечимге келеличи. Эгерде алтындарды бул жерге таштап салып, өз куйругубузду кытып, убактылуу болсо да алыска качып кетсек, кайра кайрылып келе алабызбы, ким билет. Кудай анын бетин ар кылсын дечи, бизди бирөөлөр өлтүрүп кетсе эмне кылабыз? Алтындарды дайыма ажал коштоп жүрөт деп айтып жүрбөймүнбү? Мынча байлыкты өзүбүз менен кошо ала чыкканда даана ошондо ажалыбыздан мурун өлөбүз. Булар болбосо мен өз үңкүрүмдө тынч эле оокатымды жасап жүрө бермекмин. Мынча бейкүнөө кан төгүлмөк да эмес. Уктап жаткан итти ойготпош керек болчу. Мына мен эми өмүр бою келаткан кесибимди таштап, мергенчиликтен алыстап, капкайдагы ойдо жок алтын кумарына аралашып кеттим. Менин оюмча мунун арты жакшылык менен бүтпөйт. Жүрөгүм менен туюп жатам, бирок ач кулактан тынч кулак. Бул жактан эртерээк алыс жакка кетиш керек. Кана өзүң айтчы, Улукбек. Мага караганда дербиштик кылып жер кезип, көптү көрдүң го. Каяк жакка кетели деген оюң бар? Менимче кыргыз жергесинен алыс жакка кетпей эле түндүк жагына барсакпы? Түндүк дегениң кайсыл жак? Көл тарап. Ал жакта бугу уруусу жашайт. Бул жоголгон каздар тууралуу эч кимиси билишпейт. Бизди да эч кимиси таанышпайт. Көл боюнда тынч оокатыбызды өткөрсөк болот. Ал жакта да орус солдаттары бар болсочу. Орустар ал жакта анча билишпейт. Бул жакка болсо Кокон хандыгы менен араздаша кетип, кыргыздарга жардам берген келишкен. Ошол боюнча кетпей жүрүшпөйбү? Көл жакта тоо барбы? Чоң көлдү айлана тоо курчап турат. Аркар, кийик, аткың келсе ошол жактан деле атасың. Ал жактын элдери кандай? Бул жактагыларга караганда тынчыраак, жөнөкөй, карапайым элдер. Болуп турганда, мындай кылалы. Тигил калмактардын мүрзөсүндөгү алтындардын баарын булаттарга жүктөйлү дагы түнү менен сапар тартып, күндүзү далдоо жерге жашырынып, жат көздөрдөн алыс болуп жүрүп олтуралы. Ал жакка аман эсен жетип алсак, дароо тоо тарапка алып кетебиз алтындарды. Анан үңкүр таап алсак, буларды ошол жакка эптеп жашырабыз. Экөө күндүз кечке калың чейлердин арасында жашырынып коюп, коен атып, алып отко куйкулап жешип, айлананы караңгылык каптап түн болгондо жолго чыгышты. Таңга жуук гана кызыл үңкүрдүн тушундагы калмактардын эски көрүстөнүнө араң жетишти. Жоломерген биринчи кезекте эле күмбөз ичине коюлган кызы менен аялына багыштап Куран окуду. Өздөрү менен кошо ээрчитип жүрүшкөн орустардын 7 атын калгандарын жолдон кое беришкен болчу. Далдоо жерге алып барып камашып, кайрадан түндүн болушун күтүштү. Бул мезгил аралыгында Жоломерген кызыл үңкүргө барып, 2 атка 7-8дей бош каптарды алмаштырып келе койду. Экөө көгүм киргенче ошол күмбөздүн ичинде жат көздөрдөн жашырынып олтурушту. Чак түштө деле көрүстөндөргө эч ким жолочу эмес. Тээ алыс жактан айланып өтүшчү. Түштө деле көрүстөндөргө эч ким жолочу эмес. Айланага караңгы кирери менен экөө ишке кирише башташты. Алтындар жашырылып турган көрдүн оозун кененирээк кылып ачышып, ичинде чачылып жаткан алтындарды эски каптар эбакта чирип, алтын буюмдар жерге төгүлүп чачылып калган болчу. Капка бөлүп салыштыра башташты. Көрдүн ичинен май чыракты жагып коюшуп, эч нерсени калтырбай терип салышты. Бир жагынан көр ичине сойлоп кирип алышкан жыландар да аларга бир топ тоскоол кылышты. Кош миздүү шамшарлар менен аларды тең экиге бөлүп, барчылап жатып, 5-6дай жыланды өлтүрүштү. Барымтада турган аттарды бери алып келишип, каптарды аларга арта салып жүктөй башташты. Каптарга салыштыра келгенде бардыгы болуп 12 мүшөктөй чыкты.
Муну жолон тургай Улукбек да күткөн эмес. Кудайыма тобо деш керек. Алтын буюмдардын ушунча көп экенин күткөн эмесмин. Канчасын чыгымдап жумшадым. Теңинен көбүн мойсоп жиберген экем, деп ойлогом. Көрсө, чети да оюлбаптыр да. Каптардын баарын аттарга артып бүткөн соң, экөө тизелеп олтуруп алышып, жалпы маркумдарга багыштап Куран окушту. Анан Кудайым жолубузду ача көр деп баталарын берише жолго аттанышты. Бир аздан кийин булуттан чыкпай ай жерге алтын нурларын чачыратып, айлананы жапжарык кылып жиберди. Каныбектин амалы. Бүгүнкү заман. Эмне айла кылабыз? Каныбек Кахар бири-бирине суроолуу карашты. Ушунча убакыттан берки аракетибиздин баары текке кетеби? Ушул казына үчүн канчалаган азап тозокторду көрбөдүк? Кудайдын кудурети менен канча жолу өлүмдөн калдык? Саитти издеп канча убара тарттык? Аны жаңы эле таап максатыбыздын соңуна жакындап келе жатканда, капкайдагы эле бирөөлөргө ушинтип казынаны тарттырып, алдырып жиберебизби? Ушул жерде сөөгүбүз сөпөт болуп чирип өлөбүзбү? Экөө баштарын жерге сала өңкүйүп олтурушту. Бийик 10 метрлик ордун ичинен бирөөнүн жардамысыз өйдө көтөрүлүп чыгууга эч мүмкүн эмес болчу. Улам-улам тешиктен көргөргөн асманды карап коюшуп, баштарын мыжып олтурушту. Чындыгында аларга экөөбүздүн керегибиз деле жок. Тоскоолдук кылгандан башка эч нерсе пайдабыз тийбейт. Тегилер ошону билип туруп, бизди калтырышып, Саитти чыгарып алып кетишпедиби? Ал эми Саит үчүн биз эмес тегилер менен жүргөн ыңгайлуураак. Анткени аларда бизге караганда бардык каражат, шарт, мүмкүнчүлүк бар. Бизди өлтүрүп коюшса да алар үчүн ысык суугу жок болчу. Эмне себептен бизди тирүү кармап атат, түшүнүп болбойт. Рашиддин оң колу болгон Хамид да жөн адам эмес. Бизди бир нерсеге расчет жасап жатат. Эртеби кечпей баары бир бизден бир нерсе чыгарарын билип, сезип жатат. Бул жерде терең ордо, сыз жерде отурганча Кыргызстандын түрмөсүндө түрмө баландасын ичип олтурган жакшы болчу. Кахар өзүнчө кейип башын мыжып олтурду. Бул жерден качып чыкканга эч мүмкүнчүлүк жок. Канчалык айла амалды колдонсок да, баары бир эч нерсе кыла албайбыз. Балким бизге тиги үстүбүздөн тамак таштап кетип аткан кишини азгырып, көндүрүп көрсөкчү. Алар Хамиддин ишенимдүү, ага баш оту менен берилген кишилери. Алтынды башыңдан ылдый куям десең дагы макул болушпайт. Кайра шылдың кылып күлүшөт. Экөө ным жерде жата кетишти. Бирөө көмкөрөсүнөн көзүн жума, экинчиси чалкасынан тешиктен асманды карап жаткан. Муну безвыходный положение деп коет. Кудайым колдоп бул ордон бизди чыгарып жиберсе, кандай гана жакшы болот эле. Экөө унчугушпай көпкө жатышты. Бир кезде Каныбек ачуулана ордунан атып турду. Ушинтип алма буш оозума түш деп эле жата беребизби? Атегилер болсо тияк жакта жүрүшөт. Кандай болсо дагы алтынды алып кеткенге мүмкүнчүлүк бербеш керек. Эмне айла кыласың? Кана өзүң айтчы. Кахар ордунан көтөрүлө, жерге малдаш токунуп олтурду. Мунун кароолчулары менен сүйлөшүш керек. Сүйлөшкөндө деле эч майнап чыгара албайсың. Акча аларда, Кудайга шүгүр, жетиштүү. Орто Азия аркылуу Европага бекеринен наркотик ташып атышкан жок. Каныбек чыдамы кетип, бир ордунда тура албай ары-бери басып баштады. Акыры чарчашканда экөө эки жерге сурданып жатып калышты. Бир кезде жогору жактагы тешиктен кароолчунун башы көрүндү. Каныбек көзүн жума акырын кирпектеринин арасынан анын ар бир кыймыл аракетин карап жатты. Экөөнүн кыймылсыз жатканын тиктеп турган жогору жактагы кароолчу акырын кыйкыра кетти. Тирүүсүңөрбү? Эмне кыймылдабайсыңар? Ал жогору жактан бир нерселерди төмөн карай ыргытып жатты. Эч нерсе көңүлдөрү чаппаган экөө көздөрүн жумган боюнча былк этпей жата беришти. Жогору жактагы киши аларды бир аз карап турду да акырын кетип калды. Экөө дагы жарым сааттай былк этпей жатышкан соң Кахар ордунан козголо жогору жактан ыргытылган тамак ашты терип кирди эле, аны Каныбек колдон кармап калды. Кое турчу. Менде бир идея жаралды. Ага, сен эркиң жетеби билбейм. Эмне идея? Кахар жерде чачылып жаткан нандарды терип келатып, тегиге кулак сала токтоп калды. Каныбек чалкасынан жаткан боюнча көзүн жума бир топко үн чыккан жок. Менде бир идея пайда болду, бирок. Эмне бирок? Бирок ал ишке ашабы ашпайбы, толук гарантия бере албайм. Бирок бул болсо да биз үчүн бир мүмкүнчүлүк. Айта бер. Анда мындай, ал дагы тамактарга тийбе. Кайра кандай чачылып жатса ошондой кылып ордуна кой. Болуптур. Кахар кайра нандарды ордуна коюп чыкты. Мына эми. Анан эмне болду? Жогору жактагы кароолчу бизге карап, тирүүсүңөрбү деп кыйкырганда,
Бул идея жаралып кетти мага. Кыскасы мындай, биз азыр кандай жатсак ошондой былк этпей жатабыз, кароолчу эртең келгенде так эле азыркыдай кыймылдабай жатышыбыз керек. Тигил тамактарга да тийбе. Балким 5-6 күндөй тамак ичпешибиз да мүмкүн. Кош, анан эмне болот? Өзүң деле кичине соображать этсең, ал бизди былк этпей жатканыбызды көрүп, өлүп калган экен деп ойлошу мүмкүн. 5-6 күндөй текшерип көрөт. Биз ал келгенде былк этпей, козголбой жатышыбыз керек. Курсак ачып баратса, тигил чачылып жаткан нандардан алып, ооз тийип турабыз. Бир аз анда-санда. Алар түн ичинде да келишип, жаркылып текшерип көрүшү мүмкүн. Биз ага эч шек алдырбашыбыз абзел. Так, анан ал 5-6 күн өткөндөн кийин өлүп калдыбы деп шек санайт да, кыйкырып тажаган соң акыры чыдай албай бизди текшергени төмөн карай түшүп келет. Биз ошол моментти пайдаланышыбыз керек. Ал ишенбейт. Биздин кууланып жатканыбызды билип калсачы. Бирден бир биз үчүн выходка ушул. Башка айла жок, андан көрө 5-6 күн тамак ичпей чыдай аласыңбы? Мен го түрмөдө жатып тамакты аз ичип көнүп калгам. Андан көрө өзүң чыдайсыңбы? Ал үчүн темирдей бекем эрк керек. Аракеттенип көрөм. Экөө эртеси күнү кароолчу келээр маалында дал эле кечээ күнкүдөй болуп былк этпей жатып калышты. Каныбек чалкасынан жаткан боюнча көзүн чала жума, кирпиктеринин арасынан кароолчунун башы кылтыйып тигилерди сынай карап турганын көрдү. Анан ал кайрадан корс эте кыйкырды. Төмөн жактагылар, тирүүсүңөрбү? Эмне унчукпайсыңар? Тамакты чанып калдыңарбы? Эмнеге жеген жоксуңар? Ал тигилерди бир азга сынай карап турду. Мейли өзүңөр билгиле. Курсагыңар ачканда нан эмес топуракты кошо жейсиңер. Ал дагы анча-мынча тамак таштады да кетип калды. Кахар ордунан козголоюн деди эле, Каныбек акырын токтотуп койду. Көп өтпөй эле кароолчу кайра келип, башын жарым-жартылай чыгарып, акырын аңдып жатканын көрдү. Экөө былк этпей жата беришти. Ал көпкө тиктеп турду, анан жок болуп кетти. Каныбек менен Кахар түнкүсүн ары бери басып олтуруп алышат да, күндүзү кечке былк этпей жатышат. Кароолчу эртеси күнү да келди. Бул жолкусунда жалгыз эмес, жанында бирөө бар экен. Экөө төмөн жакты карап алышып, бир топко кожуңдашып сүйлөштү. Анан бирөөсү төмөн жакка кунт коюп, үңүлүп карады. Төмөн жактагылар, арамзаланбай эле койгула. Аныңардан эч майнап чыкпайт. Андан көрө биз берген тамакты жеп, Хамиттин келишин күтүп коюп, Кудайдын эркиндикти тилеп коюп жата бергиле. Балким ал келгенде силерди үстүнө алып чыгаар. Эмне унчукпайсыңар? Тилден калдыңарбы, Мейли, дагы 1-2 күн ушинтип жата түшкүлө. Баса, кимге таарынып жатасыңар силер? Хамитке же кожоюңгабы? Ага өзүңөр күнөөлүүсүңөр да, болбосо биздин катарыбызда жүрө бербейт белеңер. Экөө дагы ар нерселерди айтып, бир топко турушту да, анан кетип калышты. Эртеси күнү адамдын табитин ачып, көздү кычыштырган аябай даамдуу тамак алып келип ташташып, жогору жактан карап турушту. Төмөн жактагылар мурункудай жаткан боюнча эч былк этишкен жок. Алар түн ортосунда да келип, төмөн жактагыларды көпкө чейин аңдып жатышты. Баштарынын кылтыйып турган экөө асмандагы айдын жарыгынан кадимкидей көрүнүп турушту. Анан кол фонарьтер менен төмөн карай жарык кылышып, бир нерселерди сүйлөшүп калышты. Ордун оозунда көпкө турушту. Эртеси күнү таң атпай келишти да, бирөөсү узун шаты коюп, төмөн карай түшө баштады. Экинчиси болсо жогору жакта карап турду. Жерде былк этпей жаткандарга өңүлүп, жүздөрүнө карады. Анан буту менен көмкөрөсүнөн жаткан Кахарды оодарып, ала салындырбакчы болду эле, аны менен кошо өзү да оңкосуна сайылды. Эртеден бери даярданып тургандыктан Каныбек тигинин колундагы тапанчасын жулуп алды да, жогору жактагыны атып жиберди. Ал төмөн жактагыларды өлүп калды деп эч нерседен бейкапар тамеки тартып олтурган. Ар жакта турган автоматты алганга үлгүргөн жок. Жогору жактан учуп келип, үчөөнүн жанына топ этип кулап, кыймылсыз жатып калды. Күтүлбөгөн каттуу соккудан төмөнкүсү да ээси ооп калган болчу. Экөөлөп аны ардан бери байлап, оозуна чөпүрөк тыгып салышты. Анан бирөөсүнүн автоматын, экинчисинин тапанчасын алып, шаты менен жогору карай көтөрүлүп чыгышты. Ордун оозун бекитип салышты да, ачкычын калың чөптөрдүн арасына ыргытып жиберди. Экөө жан алдыра калбай кууш көчө менен жүгүрүп кетип баратышты. Бул айылды Каныбек тургай Кахар да билбейт экен. Көчөдөгү ары бери өткөндөр булар кимдер дегенсип таңгала карап калып жатышты. Аңгыча короонун сыртында кожоюну жок токтоп турган кара Toyota машинесин көрө коюп, акырын жакындап басып келишти. Айланаларына бир сыйра көз чаптырыша,
айнегин талкылап, машиненин эшигин ачып алышты да зым менен от алдырып алышты. Болгон ылдамдыкка салып, заматта көздөн кайын болуп кетишти. Көптөн бери туш тарабы туюк үңкүрдүн нымдуу кысылган абада дем алып жатышкандыктан экөө тең эркиндиктин абасын кере жута, өздөрүн аябай жеңил сезип кетип баратышты. Кандуу сапар. Мурунку заман. Кандуу сапар. Мурунку заман. Биздин бул сапарыбыз чын-чынына келгенде кандуу сапар болгону турат окшойт. Бул экөөбүз үчүн өмүрүбүздөгү эң кыйын, эң татаал, узак сапардын бири болот. Ушунча атка жүктөлгөн алтындар менен канткенде көл тарапка өтүп кете алабыз. Күндүз далдоо жерге жашынып, түнү менен жол жүргөн күндө да кантип эле чоочун жат көздөргө урунбай коелу. Эң башкысы амал көйлүк, анан кыраакылык керек. Кээ бир кырдаалдарда киши канына забын болушубуз да ыктымал. Азыр алтын сатып базар кыдырып жүргөн киши тууралуу бардык жерде айтып, сени издеп жүрүшөт. Эгер кокусунан бирөөлөргө жолугуп калып, таанып калыша турган болсо, анда эле ишибиздин тетири жакка айланды дей бер. Көлгө жетүү кыйын болот анда. Жолом мерген тигиге акыл кеңешин айтып, өзүнчө сүйлөп баратты. Алты атка экиден болуп жүктөлгөн каптар үзүлүп кетчүдөй болуп, ары бери ооп, аттарга күч келип атты. 2 күндөй алар чоочун көздөргө чалдыгышкан жок. Түнкүсүн жол жүрүшүп, күндүзү кечке күүгүм кергенче күмбөздөрдүн ичине, бадал чейлердин арасына, кээде бийик өскөн камыштардын арасына жашынып олтурушуп, айланага караңгылык кергенде гана чыгышат жолго. Асманда ала болуп каптап турган экөөнүн жолу шар болот. Ай тийип турса, эки жактарын алаңдап карашып, бир нерселерден чочулашып, кооптонуп, сактанышып, Кудайга кайра келме келтиришип, жандарын ооздоруна тиштеп өтүшөт. Бет алдында кооптуу жерлер болсо, адегенде Улукбекти чалгынга жиберет. Жедеп эч ким жок экенине чындап ишенгенден кийин гана алга жылып жөнүшөт. Экөөндө экиден мылтык бар болчу. Бирөөсүн алтын жүктөлгөн аттардагы каптарга кошо асып коюшкан. Экинчиси мылтыктарын болсо, экөө тең жондоруна асып алышкан. Андан сырткары өлгөн орус солдаттарынан алышкан октарлардын баары чогулуп алышкандыктан ок Кудайга шүгүр жетиштүү болчу. Бүгүн алардын 4-күнү жол жүрүп баратышканына, бир-эки жолу алыс жерден аттын караандардын кетип баратышкандарын көрүшүп, далдоо жерге жашынып турушту. Алар узап кетип көрүнбөй калгандан кийин гана сапарларын улантышты. Азык түлүктөрдү жолго кенен камдап алышкан. Жолом мерген чейлердин арасынан качып чыккан коёндорду алыска узатпай атып алып, өздөрүнүкүн болсо үнөмдөп кетип баратышты. Тоо беттеп кетип баратышканда анча коркунучсузураак болуп, жайык жерге чыга калышканда атчан бирин серин өткөн караандарды да көп кезиктиришчү. 7-8 адам болсок эптеп өтүп кетет элек, экөөбүз жете алар бекенбиз. Жолон өздөрүнө анча ишене албай жатты. Ушундай каргышадан тышкары болуп, эч кимге жолукпай жүрүп олтурсак, Кудай буйруса аман эсен болсок, жетип аларбыз. Дагы канча күн жол жүрөбүз. Күнү түнү тынбай жолдо болсок, бат эле жетмекпиз. Биз күндүзү токтоп, сокур үкүлөрдөй болуп түнкүсүн жол жүрүп жатпайбызбы? Анын үстүнө түнкүсүндө ары бери өткөндөр бизге тоскоол кылып жатышат. Канча күндө жетерибизди мен айта албайм, эң башкысы ар кандай тоскоолдуктарга жолукпасак эле болду. Дээрлик бир аптадай киши көп жүрбөгөн ээн жерлер менен эч тоскоолдуксуз жол жүрүштү. Күндүзү коктонун ичиндеги үңкүрчөгө аттарды эс алдырышып, бир маал оттотуп алышты. Анан караңгы кирээри менен жүктөрдү аттарга жүктөшүп, эртелеп жолго чыгышты. Алар коктуголоктордо өтүп, тоо таянып жүрүп олтурушту. Булар үчүн тоо ичи коркунучсузураак болчу. Бирок көтөрүлбөгөн жерден так эле бет маңдайындарынан 5-6 атчан киши чыга калышты. Экөө тең шашылыша жондорундагы мылтыктарын ала коюшуп, алга карай сунушту. Алар аттарын топуратыша жакындап келатышты эле. Жолон кыйкырып кое берди. Токтогула! Болбосо азыр атабыз. Атчандар дароо токтошту. Анан өздөрүнчө кобураша сүйлөшүп калышты. Бирөөсү берегирээк атын бастырып келип, экөөнө кыйкырды. Силер кимсиңер? Каякка баратасыңар? Биз жолоочу соодагербиз. Түндүк чыгыш жакка сапар тартып баратабыз. Өзүңөр кимсиңер? Үйүр жылкыларыбызды айдап кетишти. Ошону издеп баратабыз. Силер көргөн жоксуңарбы үйүр жылкы айдап бараткан кишилерди? Алдыңардагы аттар кимдике? Биздики эмеспи? Алиги киши аты менен алга карай жылып жөнөдө эле, тарс эткен мылтыктын үнү тоо жаңыртты. Алиги киши атынан жерге оң колунан барып сайылды.
Аны жолон атынан бутуна атып жиберген болчу. Мындай күтүүсүздүктү арт жактагылар удурууга түшүштү. Алар жактан да ок жаңырды. Ок Улукбектин кулак түбүнөн чуу этип кайып өтүп кетти. Эми Улукбек да Жолон мерген да экөө тең бирдей мылтыктарынан ок чыгарышты. Тигил жактагы эки караан ат паты менен кошо кулады. Алар кыйкырык, ызы чууга салыша, биринин артынан бири ээрчише, кайра артка чегинише көздөн кайын болушту. Тигилер тараптан 3 атка ок жаңылып, жарадар болуп калыптыр. Кишенелеп, жерде тыбырчылап жатышты. Ок чыгарбаска айла жок болуп калды, болбосо булар бизге жакындап келиши да мүмкүн болчу. Өзүбүздү көздөй бир да адамды жакындатпаш керек, өтө эле чукул кирип келди. Дегиче анда эле иш бүттү дей бер. Анда ок атып каршылык көрсөткөнгө да, коргонгонго да мүмкүнчүлүк болбой калат. Бул каргашалуу жерден эртерээк кетпесек болбой калды. Тигилер киши топтоп артыбыздан кууп келиши мүмкүн. Экөө кайчы жерде туйлап, чалажан болуп жатышкан аттарды айланып өтүшө, андан ары сапарларын улашты. Бул түн экөө үчүн жол жүргөн, алыска сапар тартканга ылайыктуу түн болду. Анткени асманды ала булут каптап, караңгы кыла айдын жүзүн көрсөтпөй таштаган. Аттар менен кошо жай, өйдө көтөрүлгөн чаңдар кайдадыр жылып кетип атты. Аттар кээде ташка мүдүрүлүп, кайра басыктарын оңдоп кетишүүдө. Кербенчилердей болуп биринин артынан бири ээрчишкен аттар тоо таяп ылдамдык менен жылып кетип баратышты. Булар 1,5 аптадан бери түнкүсүн жолго чыгып, күндүзү уктап эс алып көнүп калышкандыктан чыйрак, өтө сак, сезимтал болуп жол жүрүшүүдө. Дээрлик өмүрүнүн жарымын дербиштик кылып, ак уруп, жер кыдырып жүрүп көл тарапка барчу жолду жакшы билгендиктен Улукбек алдыда, Жолон мерген болсо арт жакта. Убакыт түн ортосунан угуп калган болчу. Айланага жарык кире баштаса эле булар эч ким көрбөгөн далдоо жер издешип, аттарды эс алдыртып откузушмакта, өздөрү да айланага жарык кирери менен эс алууга кам көрүшмөк. Күндүзү да экөө алмактан салмак кароол кылып күзөтүшүп, бири-биринен укташат. Алыста кетип бараткан караандар болсо эле аттарды жашырышып, алар узап кеткичекти дүрбү менен карап турушат. Булар өткөн жолу орустардын дүрбүсүн да алып алышкан. Күтүлбөгөн жерден тээ алыстан кыйкырык сүрөөн менен 10 чактыдай атчан адамдардын өздөрүн карай чаап келатышканын көрүштү. Аттарды тиги далдоо жерге кой, кокуй, ок тийип зыян тартышпасын. Жолон Улукбекке кыйкыра, аттарды сайылып турган экинчи мылтыкты да колго алды. Кана эми, булардын кыйын экенин көрөйүнчү. Улукбек арт жактагы коктудагы ойдуңча да аттарды жайгаштырып, каршы терши кылып бирин-бирине байлап салды да, экинчи мылтыкты алып, Жолон мергенге жардамга келди. Экөө эки таштын түбүнө жашырыныша, тигилердин келишин күтүп турушту. 10-15 орус солдаттарын жайлаган булар мага кимдер болуп калыптыр? Ташка жаагын таяй Жолон өзүнчө сүйлөнүп олтурду. Каттуу чаап келатышкан атчандар жакындай беришкенде, тарс эткен эки жерде мылтыктын үнү чыгып, кокту жаңыра түштү. Каттуу ылдамдыкта келатышкан алдыңкы экөөү оңкулордон сайылышты. Ага удай эле дагы эки жолу мылтыктын үнү чыкты. Дагы экөөнүн аты күү менен келип жер сүздү. Бир аз арыраак барып кайра токтотушту. Анан өз ара күбүрөшүп, сүйлөшүп калышты. Алардын бир экөөсүндө эле мылтык бар экени билинип турду. Калгандары сойыл, кылыч, найза, шалк этме менен куралданышыптыр. Эки-үчөөсү мылтыктарын октоп түтөтө башташты. Аларга салыштырмалуу булардагы эң жакшы аталган орус солдаттарынын мылтыктары бар болчу. Арттан кууп келишкен куугунчулардын бардыгы аттарынан түшүшө, ары бери жакка чачырай, акырын бери карай жылып жөнүштү. Улукбек менен Жолон мерген ордуларынан которулуша, башка жерге далдаланышты. Жолон Улукбекке эскертип өттү. Орус солдаттарын азгыргандай буларды өзүңө карай ок атып, алаксытып тур. Мен болсо тетиги чоң таштын ар жагына чыгып алып, буларды чил тергендей терейин. Сак бол, тигилердин түтөтмө мылтыктарынын октору жаңылып кетпесин сага. Эң башкысы буларды тигил биздин аттарга жолотпо. Жолон мерген эки мылтыгын эки колуна алды да, көнгөн адатынча таштан ташка секире, жогору карай ыкчамдык менен жөнөдү. Топкарандар биринин артынан бири ээрчише акырын жакындап келатышты. Улукбек эми мылтыкты октоп алып, алмак-салмак тынбай, аткылай таштан ташка жашынып, Жолон мерген кеткен тарапка чегинип кетип баратты. Бир кезде жогору жактан уда атылган эки мылтыктын үнү чыгып, төмөн жактан келаткандардын экөөсү бакырыша оңкулорунан сайылышты. Улукбек да эки мылтыкты эки жерге коюп, алмак-салмак аткылап атты. Караңгыда жакшы көрүнбөгөндүктөн тигилерге 4 киши мылтык менен аткылап жаткандай туюлууда.
Улукбекти карай жыгылып келатышкандар апкаарыша, алга жылгандан чоочулаша бир орларында катып калышты. Алар сан жагынан көптүк кылганы менен курал жагынан алсызыраак болчу. Бирөөсү таштан ташка жашынган Улукбекти карай чуркап жөнөдө эле тээ жогору жактан тарс эткен үн чыга жерге кулай ала салып кетти да ошол боюндан былк эткен жок. Жолдон жашынган жеринен туруп башка жакка орун которуп кетиптир. Жогору жактагы атылган мылтыктын огу ар кайсы жерден чыгып атты. Бири-бирине кошул ташыл боло төмөн жактан Улукбек, жогору жактан болсо Жолон мерген тындырбай аткылай беришти. Айланага акырындап жарык кере баштаган сайын куугунчулардын караандары кадимкидей көрүнүп, Жолон мерген эми атканын жазбай таамай атып жатты. Тындырбай аткылаган мылтыктын үнүнө чыдай алышпай, куугунчулар артка чегинише качып жөнөштү. 10 чактыдай адамдан 5 эле калыптыр. Жолон качып баратышкандарын дагы 2-өсүн сулатты. Калган 3-өсү шапа-шупа атка миништи да чапкан боюнча көздөн кайын болуп кетишти. Бир аздан кийин Жолон мерген төмөн карай түшүп келди. Караңгыда ок чала тийип, жарадар болуп жаткан кишинин жанына басып келди. Ок далысына тийсе керек, кызылала болуп канга бөлөнө араң дем алып жатыптыр. Жансоого баатыр, мени өлтүрө көрбөгүлө. Ал жандалбас кыла бетин калкылады. 40тардан өтүп калган жигит экен. Көп өтпөй ар жактан Улукбек да жетип келди. Али Төрөб экенби? Мындай турчу, биротоло кыйналтпай төөнө жетейин. Ал мылтыгын октоп, жерде араң кыймылдап жатканды мээлеп калды эле, Жолон анын мылтыгынын учунан кармап ары карай бууруп койду. Бул сага тоо жаныбар эмес, ыргытатып таштагыдай. Андан көрө булардын ким экенин билеличи. Жолон мерген жерде кансырап жаткан кишини башынан жөлөп көтөрдү. Силер кимсиңер? Эмне үчүн артыбыздан куудуңар? Мындан бир күн мурун биздин уруунун жылкычыларын кимдир бирөөлөр келип байдап салышып, бүт үйрү менен айдап кетишиптир. Түндө ошолордун артынан кууп келатып силерге кабылбадыкпы? Жылкы айдап кеткен силер экен деп ойлогонбуз. Анан киши топтоп алып артыңардан кууп келгенбиз. Силердин түрүңөр жылкы уурдаганга окшобойсуңар. Кийинген кийимиңерге, куралыңарга, жазбай атканыңарга караганда бул жердиктерге да окшошпойсуңар. Силер өзүңөр кимсиңер? Биз деген алыска сапар тартып бараткан жолоочуларбыз. Силердин аймагыңардан жөндөн жөн түн ичинде өтүп кетели дедик эле. Өзүңөр кабылып, өзүңөр тийишип алдыңар. Биздин эч кимге жамандыгыбыз жок болчу. Ошентип айтып, бар тигил жактагыларыңарга. Экинчи биздин артыбыздан кууп, тынчыбызды ала алышпасын. Ал эми жылкы уурдагандарды болсо, башка жактан издегиле. Жолон менен Улукбек чалажан жаткан жигитти тургузушуп, ок жаңылган жерин жакшылап таңып туруп, ары жакта калган аттардын бирөөнө мингизишип жөнөтүп жиберишти. Ал узап кеткен соң сапарларын андан ары улашты. Айланага эбакта жарык кирип кеткендиктен чоочун көздөрдөн уулагыраак болуш үчүн далдуу жер издеш керек болчу. Улукбек ордунда катып, Жолон мерген күндүзү жашынганга жай издеп кетти. Кайрадан кыргыз жергесинде. Бүгүнкү заман. Күтүүсүз жерден Каныбек менен Кахардын Кыргызстанга кайтып келиши. Аларды дайынсыз жоготуп жиберишкен Садыр Карабаевдер үчүн ойдо жок жерден асмандан түшкөндөй эле болду. Таптакыр дайынгарды чыкпай кетишкендиктен алтындар менен кошо качып кетиштиби деп шек санашып, издей Ооганстан тарапка чалгынга киши жөнөткөнү атайын кишилер даярдалып жаткан болчу. Бир жыл ичинде Каныбек Ооганстандактардын тилинде таптаза сүйлөп калган. Алар келишээри менен кырдаалды дароо түшүндүрүштү. Садыр Карабаев жогору жактагылар менен байланышып, алар чегарачылар менен байланышып, чегараларда каттуу көзөмөлгө алына баштады. Күнү түнү менен күзөтүшүп, тоо арасын вертолет менен бир маал чалгындашып, каттуу текшерүүгө ала башташты. Жолдо майы кызматкерлери менен бирдикте солдаттар ар бир машинелерди, жүргүнчүлөрдүн документтерин текшеришип, шектүүлөрдү бөлүмдөргө алып келип жатышты. Кандай болсо да аларга бөгөт бербеш керек. Алтындарды кыргыз жергесинен алып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бербеш керек. Бул боюнча иштеп жаткан Садыр Карабаев кырдаалды дароо кабыл ала ишке киришти. Эми экөөңөр 2 топко бөлүнүшүңөргө туура келет. Биринчи топту Каныбек жетектейт, ал эми экинчи топту болсо Кахар жетектейт. Андан тышкары дагы 7-8 топ түзүлөт. Жерлердин баарында издөө салынат. Ар бир погран войскалар менен байланышып турабыз. Хамиттин кишилерин кандай болсо да табыш керек. Жерлерге чалгын жиберебиз, баса. Хамитке Сайыт кыргызча сүйлөй алышабы? Жок. Түшүнүшөт, бирок сүйлөй алышпайт. Анда аларды ушунусунан кармаса болот, байкаса болот.
Хамит менен Саитти фоторобот аркылуу издейбиз. Балким алар бул жакка келишкенде өңдөрүн өзгөртүп алышы да мүмкүн. Алар өздөрү менен кошо Афганистанда жашаганда кыргыздарды да ала келишти да. Туурабы? Ооба. Анын бул жакта да байланыштары бар. Эгер биздин качып кеткенибизди билип калышса, алар аябай сак болуп калышат. Баса айтмакчы, тигил түрмөдөгүлөр кандай жүрүшөт? Абдурахмандар. Каныбек Садырдын сөзүн бөлүп жиберди. Кандай жүрүшмөк эле, моюндарына илинген мөөнөттөрүн өтөп жатышат. Экинчи түрмөдөн качып кетишпегендей кылып, өтө эле аларга өзгөчө сак мамиле жасашууда. Кошумча мөөнөт алышканда түрмөдөн качышкандыктары үчүн. Ошонусун өтүп жатышат. Алар түрмөдөн бошоп чыкканча алтындар табылып, биздин колго өтүп кетсе, тегилер боштондукка чыгышканда эч айлагыла алышпай калат эле. Батса, мага бир жумадай отпуска бербейсиңерби? Таласка үй бүлөмө барып келейин. Үй бүлөң Борборго көчүп келишкен убакыт эле. Айылыңды жогорку окуу жайына мугалимдикке орноштурганбыз. Студенттерге сабак берет. Улуу уулуң Сапар университетти юридикалык факультетин өткөн. Ага да көмөк беришти. Бул жакта болсо сенин зарплатаң кадимкидей эле жүрүп атты. Үй бүлөңө барып учурашып кел. Бирок сак бол. Үй бүлөңө да кедергиң тийип калбасын. Кырдаалды көрүп турасың. Албетте, бир маал барып тур, бирок азырынча квартирада эле жашап тургула, кахар экөөңөр. Мобул операциянын аягына чыгалчы, анан сени толугу менен бошотом. Анан ички иштер бөлүмүнө каалаган жерге кызматка орноштуруп берем. Чиниң да буйрса көтөрүлөт. Кошумча спорт залга да иштесең болот, тренер болуп. Сен деген кара пояссың да. Мушташты унуткан жоксуңбу? Афганистанда машыктыруучу болуп да иштебедимби? Ал жерден Японияга бойбес правилага катышкан кетип кала жаздадым. Быйыл күздө өткөрүлөт Токио шаарында. Албетте, ал жакта мен бара албайм дечи, мен тааныгандар өлтүрүп, көзүмдү тазалап коюшу мүмкүн. Алардын тобун Кыргызстандын кайсыл жеринде келиши мүмкүн деп ойлойсуң? Скорее всего, ош тарапка барышат болуш керек. Ал жак Тажикстанга жакын эмеспи? Анын үстүнө наркотикалык заттарды да оштун тоолору аркылуу Европа өлкөлөрүнө алып өтүп жүрүшүптүр мурун. Ошол себептен ал жакта жергиликтүү кишилерден тааныштары болбой койбойт да. Бул биринчи варианты. Ал эми экинчи болсо, түз эле көл тарапка өтүп кетиши да мүмкүн. Анткени алтындар ошол көл жактын тоолорунун арасында жашырылган. Аны жападан жалгыз Сайт гана билет. Алтындардын каяка жашырылган. Сайттын Афганистандан таап кармаганыбыз менен бир жаңылышты кетирип, колдон чыгарып жибербедикпи? Мейли. Азыр деле кеч эмес, эң башкысы алтындарды чыгарып кетелик де аны таап кармасак болду. Эгер алтындарды Кыргызстандын жергесинен чыгарып кетишкен болсо, эмне кылабыз? Анын бетин ар кылсын. Анда бизди эл, жер, мамлекет эмес, Кудайыбыз да кечирбейт. Мына, канча убакыттан бери күнү түнү уктабай чуркап жүрөбүз. Билесиңби, эгер ушул алтындар табылса, Кыргызстан мамлекетибиздин жакырданып жүргөн казынасы бат эле байып, кыйналып турган элибиздин жашоо турмушу тез эле оңоло түшөт эле. Биз мамлекет үчүн гана эмес, элибиз үчүн да иштеп жатабыз. Керек болсо бул үчүн өмүрүбүздү да тоокел кылсак болбойт. Каныбек Бишкектин көчөлөрүн аралап жөө кетип бара жатты. Машинеге олтурбай, автобус троллейбустарга да түшпөй, атайын жөө баскысы келди. 1,5 жыл ичинде Бишкек шаарынын каалгасын ичинде эч кандай деле жаңылык болбоптур. Тескерисинче, мурункусунан да начарлап кеткендей көрүнүп жатты. Ош базарынын жанынан өтүп баратып, эң алгачкы алтын оюнунун башталышын эстеп койду. Так эле ушул жерде Абдурахмандын кишилерине туткунга түшкөн болчу. Андан бери канчалаган гана окуялар болуп өтпөдү. Афганистандагы 1,5 жыл аралык Каныбек үчүн 1,5 кылымга тете болду. Каныбек! Оюнун баары чаржайт боло, үн чыккан жакка көз жүгүрттү. Илгери өзү менен жогорку окуу жайында чогуу окуган Мыктыбек деген дос экен. Эч ким жокпу дегендей Каныбек айланасына тез көз жүгүртүп алды. Тигил болсо кучактап басып жатып калды. Эч өзгөрбөптүрсүң, дос. Мындан 15 жыл мурун кандай болсоң, азыр деле ошондой экенсиң. Сени милицияда иштеп кетти деп уктум эле. Азыр деле иштеп атасың бал жакта? Мунун баары секрет, дос. Айтууга болбойт. Түшүндүм. Анда жолугушканыбыз үчүн кафеге олтуруп пиводон ичип чер жазышалы, өткөн кеткенден эстеп. Каныбек үй бүлөсүнө кетип бараткан болчу. Бир убакытка группада чогуу окуп, бир жатаканада чогуу жашаган эски досун кыя алган жок. Студент кезинде ийне жеген иттей болуп аябай арык эле. Азыр болсо курсак байлап аябай толуп алыптыр. Бакылдап көп сүйлөк болуп өзгөрүп да кетиптир. Каныбек аны карап ичинен суктанып койду. Карачы, эч проблемасы жок. Көчөдө жүрсө да эркин бакылдап жүрөт. Бирөөлөр өлтүрүп кетет деп ар кадам сайын сактанып баспайт. Эс үчүн жогото мас болсо да эч нерседен коркпойт. Экөө бардан кызуу болуп чыгышканда түнкү саат 11 болуп калган эле.
Сер жазыша өткөндү эстеткен эки дос сылык сыпаа коштошо ажырашты. Ордунда бекенби дегендей Каныбек чөнтөгүнө колун салып пистолетин текшерип койду. Анан курткасынын жакасын көтөрө айтылган дарек боюнча жөө үйүн карай жөнөдү. Көчөдө тынбай ары бери өткөн машинелер, эми кимдир бирөөлөр көрсө мени дагы таанып калбасын деп караңгы көчөгө салды. Издеген үйүн бат эле тапты. Үй бүлөсү көп кабаттуу үйдүн экинчи кабатында жашашат экен. Акырын келди да курткасынын жакасын түшүрө эки жагына сактана карап койду. Анан үйдүн сигналын басты. Ары жактан бул ким деген аялынын тааныш үнү угулду. Бул мен эле. Чакырылбаган конокмун. А дегенде ал тамашалай сүйлөдү. Эшик бир топко ачылбай турду. Анан Каныбектин үнү экенин таанышкан соң эшик шарт эле ачыла бала бакырасы, аялы баардыгы аны кучактап басып калышты. Камыш арасында мурунку заман кийинки бөлүмдөрдө